Жашообузду көрктөндүрүүгө анчалык эле көп нерселердин кереги жок экен, урматтуу замандаштар. Болгону айлана чөйрөбүздөгү жакын адамдардын жаныбызда болушу, ата энебиздин маңдайында болушу, ошол эле бир туугандарыбыз, жолдошуң, жубайың, балдарың маңдайыңда болуп турса, бул дүйнөдөгү эң чоң бакыт болот экен. Демек, мына ошол бакытты баарыңыздарга каалайбыз, азайбай эле көбөйөлү деген жакшы сөз менен бүгүнкү эфирибизди баштаган отурабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен бүгүнкү 2 сааттык аралыкта дагы сиздер менен жакшы тилектер менен баштап турабыз. Аягына чейин мына ошондой тилектердин бардыгы орундалсын дейли. Кел чай ичели программасы өз ишин баштады, старт койдук жана бул мүнөттөрдөн тарта сиздер менен биргеликте болобуз. Анда программабызды баштайлы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы. Бул саатта адаттагыдай биздин студиябызга келген коногубуз бар. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Дерматолог, косметолог биздө Гүлназ Исламова конокто бар. Кош келиңиз. Кутмандтарыңыз менен. Элдер менен учураша алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Кутмандуу телекөрүүчүлөр. Очень рада видеть вас. Кош келиңиз. Толкунданбаңыз. Бизде чай ичип отуруңуз дегендей эркин эфирибиз чай үстүндө кенен маек кылалы. Анткени биздин көрүүчүлөрдө да суроолор пайда болот дегендей. Мынакей кыш келип калды. Кыш айлары декабрь айы келди. Биз өзүбүздү кам көрүп башташыбыз керек, ар бирибиз сулуу болуш үчүн дегендей. Деги эле сизде таң кандай башталат? Менен эрте турасызбы? Негизи сулуу болуш үчүн эрте туруш керекпи? Ооба деп айта алам. Негизи себеби эрте тургандан бери, мисалы кыш убагында уже сиздин кам көрүүңүз башка түргө өтүш керек, өзгөчө болуш керек. Ошон үчүн сиз мисалы эрте менен турганда кремдериңизди иреттеп, жанагындай этаптар болот деп айтпайбы? Биринчи жуйсуз, андан кийин тоник, андан кийин крем, андан кийин сыворотка, андан кийин крем, андан кийин уже солнцезащитный. Ар бирин катар менен коюш керек, Эгер алмашып кетсе эмне болот? Алмашса, алардын концентрациясы ар түрдүү болот. Ошон үчүн аз концентрациядан көп концентрация болот. Ошон үчүн активдүүлүгүнө карата жана очереди коюлганда, анан мисалы кыш келгенде сиз жайында суюк кремдерди колдонсоңуз, кыш келгенде коюураак кремдерге өтүшүңүз керек. Анын арасында мисалы биз үйгө киргенде, же болбосо офиске киргенде ал жердеги аба аябай кургак жана ысык болот. Ошон үчүн биздин тери суусун жогото баштайт. Көчөгө чыкканда болсо жанагы суук шамал бар үчүн ал теринин үстүндөгү жана коргоочу катмар деп коет. Ошол катмар уже бузула баштайт да. Ал катмар бузулганда сиз кайра комнатага кирдиңиз, ал катмар жанагы сууну андан да көп жогото баштайт. Жанагы суу кармоочу касиеттери теринин ылдыйлап баштайт. Ошон үчүн биздин терибиз жанагындай сухой, кургак болуп баштайт. Жанагындай түлөп баштайт, андан кийин көйгөйлөр башталат экен да. Эмеси өзгөрөт, жана түсү өзгөрүп башкача болуп баштайт. Ошон үчүн кремдерди колдонгонуңузда обязательно бири-биринин где-то 5 минут разница, бири сиңип бүткүчүн экинчисин күтүш керек. Андан кийин ошо кремдин түрүн уже тандашыңыз керек. Ошол жана кремдин үстүңкү катмарын, теринин үстүңкү катмарын толукташ үчүн, өзүнө келтириш үчүн кремдин составында керамиттер деп коет. Керамиттер, же болбосо сквалан, же болбосо пантенол деген ингредиенттер болуш керек. Себеби алар уже где-то 2-3 күнүн арасында
жана катмарын өзүнө келтирип жакшынакай кылып койт. Андан кийин нымдоочу кремди уже сиз ага кошо колдонсоңуз болот. Эртең менен ошондой, бирок ошол кремдерди сиз 1 саат мурун көчөгө чыкканга 1 саат калганда уже коюп коюш керек, даярдаш керек. Бүтүшүңүз керек. Кура калып эле эшикке чыкканда эмне болот? Анда жанагы кремдер уже сиңбей калат дагы, теринин үстүнкү катмарында калып, уже жандай кристаллдарды образовывать этип, пайда болуп, андан кийин уже териңиз наоборот кайра эле жандай разрушаться этип, бузулуп баштайт да. Ошон үчүн бул эрте даярдап, андан кийин чыгыш керек экен да. Мисалы, биз кышкысын келет атпайбы, мына ушул кышты эле алып карай турган болсок, эшикке чыкканда бетибиз үшүп, анан кайра сиз айткандай жылуу жерге келгенде бетибиз кызарып кетет да, Бул эмнеден болушу мүмкүн? Үшүп калганданбы же эмнеден бул? Ооба, жана көчөгө чыкканда биздин кан тамырларыбыз ичке кирип баштайт да, уже реакция на холод деп коет, суукка реакциясы да. Андан кийин киргенде уже алар расслабляться этип чоңоюп баштайт, шире становится. Из-за этого кызарып баштайт. Анын үчүн тоже аябай жанагындай көйгөйлүү маселе. Сразу душка кирип кетпешиңиз керексиз. Жанагындай ысык душкачы. Жылуу болот, бирок ысык душ кереги жок. Ал деле терине өзүнүн жанагындай эмеси бар. Воздействиясы. Демек, бул баягы эшикке чыкканда дагы бетибиздеги давлениясы мындай өзгөрүлүп турат экен да адам баласында. Биз ойлойбуз да, көбүн эсе, мисалы биз Кыргызстанды алып карай турган болсок, айымдар эле өзүнүн бетин караш керек, ошолор эле суулаш керек, алар эле крем сүйкөнүш керек, маска коюш керек же косметолог, дерматолог ошолор эле барыш керек деген көбүрөөк түшүнүк бар да. Мырзаларда деле, мисалы, айымдардыкындай, мисалы, кожада, ошондой эле көйгөй бар дегендей, мырзаларга деле сунуштайсызбы? Албетте, себеби мырзалардыкы бир аз башкачараак болобу? Мырзалардын териси айымдарга караганда албетте калыңыраак болот. Ошон үчүн жанагындай кээ бир кичинекей ошол эле погода же башка бир өзгөрүүлөр көп деле влиять этпейт ал териге. Бирок азыр мырзалар косметологияга да көп келишет. Азыр проценти көп калды келген мырзалардын. Алар да өзүнүн терисин карап калды. Ошон үчүн келишсе, ооба, алар да. Мисалы, кандай көйгөй менен көбүрөөк барышат мырзалар? Мисалы, кыш убактын алсак, алар көбүнчө жанагындай купероз деп коет, бул жерде немелер, кан тамырлары көрүнүп, көбөйүп, кызарып кеткен. Ошол менен келишет. Жай убагында көбүнчө кургап, жанагындай бырыштардын маселеси менен келишет. Ошондой. Же болбосо ошол эле угрий. Түшүнүктүү. Анан айтсаңыз, негизи көбүн эсе айымдарды да байкап калам да, үй шартында өздөрү каалагандай маскаларды жасап, колдонуп келишет. Бул канчалык туура? Өзү жасап келген масканы колдоно бериш керекпи же бир кеңеш алып койгон туура болобу? Албетте кеңеш алган туура. Себеби масканын анын терисине кандай влияние беришин, таасир этишин ал точно билбейт айым. Ошон үчүн андан көрө бир жакшы специалистке барып, ошондон кеңеш алып, туура косметиканы алып, ошону колдонгон жакшы. Себеби көп бетин бузуп келгендер да болот, өзү колдонуп, ошол эле жана китайский кремдер менен колдогондор көп болот, бизде осложнение менен келгендер. Бул аябай чоң маселе. Сиздерге кайрылгандардан көбүн эсе азыр эмне көп көйгөй Кыргызстанда? Мисалы, Кыргызстандын абасы бизде кургак дешет го. Көп көйгөй эмнеден барышат сиздерге? Бул Кыргызстан негизи Орто Азия аймагы, жанагындай күн активдүүлүгү аябай чоң болгон үчүн бизде пигментация проблема менен көп келишет. Бет кургаган маселе менен көп келишет. Анан
уже чоңураак аялдар ал уже жанагындай морщина же болбосо бетинин абалдары бузулган маселе менен келишет. Уже эркектерди уже сүйлөштүк. Айтсаңыз, азыр ошол эле учурда технология да бизде абдан өнүгүп атат. Азыр өзгөчө биз билбеген, балким мен кылдырып көрө элекмин, башкалар барып көрө элек дегендей, эмне технологияны көбүрөөк колдонуп атасыздар, акыркы бир популярдуу болуп атканын ичинен? Азыр лазер технологиялары аябай өнүккөн. Лазердин да ар түрдүү түрлөрү болот. Ошон үчүн кандай проблема болсо ошого жараша анын түрүн тандап чечсе болот проблеманы. Негизи эле ошол аппаратный технологиялар аябай жакшы өнүгүп келатат азыр. Ага эмнеге биз мындай көп ишениш керек, себеби ал жанагындай результат жакшы берет. Мисалы, жанагындай обычный жеке кабинетке барганда көбүнчө специалист мануальный инъекциялар менен иштешет. Чоң медцентрлерде обычно ошол аппаратный косметологияны да көп колдонушат. Ошого иногда бирөөсүнөн өтүп иштеткенде жакшы результаттар, жыйынтыктар да алып келет. Жакшы. Мындай сөздөр дагы эл арасында. Негизи бул тармак мындай бир четинен кызыктуу, бир четинен баягы коркуу менен да кабыл алышат го көбүнчөсүчү. Косметологко барганда сен ал ийне сайдырдың деп мындай жөнөкөй тил менен айткандачы, коркуп дагы сурашат да, андан кийин сен карыгандан кийин ошонун баары чыгат деп айтат деген сыяктуучу. Элдердин ушундай кабыл алуусу бар дегендей. Ийне сайдыруу дегеле ошол көпчүлүгүнө баягы популярдуу болгон бул ботокс туурасында айта турган болсок, ушулардын пайдасы, зыяндуулугу жөнүндө айтып берип коесузбу? Негизи эле анын баарынын өзүнүн показаниясы болот. Мисалы, ошол эле ботоксты карасак, где-то 27-28 жаштан кыздар келип уже сайдырып баштайт. Аз дозасын, бирок уже башташат. Мисалы, ушул эле межбровка деп коет. Ушул буручтарга. Анан эмнеге кеч сайдырганда өзүнүн залакаты бар. Себеби, мисалы, сиз 45-те ботокске эми чечинип келсеңиз, сизде уже жанагы буручтар, булар уже статический деп коет. Сиз буруштурбасаңыз деле уже көрүнүп турган. Ошондой болуп калат. Анан ага уже ботокс эмес, башка бирдемелер керек. Плюс ботокска. Ошон үчүн финансыңыз да көп кетет, убактыңыз да көп кетет аны кетиргенге. Андан көрө өз убагында баштап жасаган жакшы. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Эгерде жаш сулуу болууну кааласаңыз, эрте өзүңүздү кам көрүүдөн башташыңыз керек экен. Азыр биз маегибизди бир аздан улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандабашкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдандын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы. Кыш келди, суук келе жатат. Бул мезгилдерде өзүбүзгө кам көрүүнү кандай башташыбыз керек дегеле, чынында азыр баштап алсак көйгөй улам чоңоюп баштайт экен. Акыркы жылдарда мезгилдерде десек болот өзүн жакшы көрүп карагандар көбөйдү дегендей, анан жана башкалар үчүн дагы бул нерсе пайдалуу эфир болоруна биз ишеничтебиз. Биздин студиябыздын коногу дерматолог, косметолог Гүлназ Исламова. Айтсаңыз, Гүлназ айым, негизи чынында эле биз жакшы натыйжа болуу үчүн косметологду кантип тандашыбыз керек? Мисалы, азыр косметологдор, косметология абдан көп, анан кантип тандоо керек? Ошону айтып бергизчи.
негизи бул Мага келгиле деп коесуң. ошентсе деле болот. Негизи бул актуалдуу көйгөй аябай. Себеби азыр мыйзамсыз иштеген косметологдор да көп, жанагындай медициналык билими жоктор. Бирок косметологдор да бөлүнөт. Мисалы, косметолог эстетист деген бар. Алар көбүнчө жанагындай уходовый процедура, чистка, массаждарды жасаган специалисттер. Же болбосо медсестра в косметологии деген бар. Алар уже жана уходовый процедураларга плюс пилингтерди жасаса болот, плюс эгер врачтын назначениясы болсо, уже уколдорду жасаса болот. А уже врач-косметолог бул дүйнө жүзүндө негизи эле дерматологдор, косметологдор болуп эсептелет. Анан врач-косметолог уже жана ботокс, филлер, баары инъекция процедураларды жасаган киши болот. Анан мисалы акыркы 2 жыл ичинде жакшы жаңылык мамлекеттик органдар өзүнүн көзөмөлүнө алып баштады. Бул тармакты кээде жанагындай текшерүүлөр болуп өтөт, анан мыйзамсыз иштегендер менен алар өзүнчө мыйзам жегинде какой-то эмелерин жасашат, наказаниясын. Бирок жакшы багытта кетип бартабыз деп ойлойм азыр бул жакта. Демек, мисалы ар бир эле кардар барып, ошол врачынын билими жөнүндө кагазын сураса болот да, Ал оңой эле. Мисалы сиз кирсеңиз, эгер медцентрге барсаңыз, медцентрде обычно баары мыйзам жегинде эле болот. Алар медобразованиясыз персоналды албайт. Ошон үчүн көбүрөөк доверие болушу мүмкүн. Мисалы жеке кабинетке барсаңыз, ар бир специалисттин мындай дубалында сертификаттар илинген болот. Ошол сертификаттардын арасында диплом, ординатура жөнүндө документтердин копиясы илинип туруш керек. Ошондо илинип туруш керек негизи, Эми скрывать этпеген киши баары эле илет. Өзүн жана пациенттерди өзүн уважать эткен специалисттер алар обязательно илет. Ошон үчүн бирок кээ бирлер болот, мисалы мен көргүм келип атат ошол дипломду дегендерчи. Анда действительно жанагындай бар киши ал көрсөтөт. Анын эмеси жок, эч кандай жамандыгы көрсөтөт. Человек доверяет и приходит, получается. Демек, билими жок дегенде алар кандай сертификат алып иштеп атышат ошондо? Ошондо косметолог, эстетист болуп иштейт, скорее всего. Ошондой болсо керек. Тескерисинче ошол билими жок косметологдорго барып алышып, бетин бузуп алгандар дагы аябай көп го. Анан бул жерде жоопкерчилик кимде болуп калат? Жооп бере алабы ал же билими жок болгондон кийин жоопкерчиликтен баш тарта алабы? Аны менимче компетенттүү мамлекеттик органдар чечет болуш керек. Негизи пациент өзүнүн коопсуздугун ойлош керек. Негизи себеби мисалы 6 жыл окуп, андан кийин ординатура өтүп, ординатурадан кийин кайра эле косметологиянын определенный 3 ай курстары бар. Ошону өткөн киши менен жарым жыл окуган кишинин разницасы эми чоң. Действительно. Ошон үчүн бир специалистке барасыз, консультация аласыз, андан кийин экинчи специалистке барасыз, консультация аласыз. Ким кандай өзү билинет, кайсыл врач экен, кайсыл врач эмес экен. Анда уже сиз өзүңүз сүйлөшүүдөн эле билинет, түшүнүктүү. Өзүңүз кандай бул тармакты тандап калгансыз? Кичинеңизден бул тармакка жакын белеңиз? Мисалы, менин оюмда кичинекейимде болгон эмес да, мен косметолог болом же мындай деген ой келген эмес. Сизде жакчыбы эле эмне болуп тандап калгансыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ошо кичинекей кезимден чынын айтсам, ушул сферада иштеген каалачумун. Себеби биз где-то 7-класстар болгондо MTV деген телеканал болчу. Ошондо жанагындай преображенияларды көрсөтөт болчу. Аябай жана мурдуларын кичирейткен, же болбосо беттин формасын өзгөрткөн. Ошондо эле мага ошол сфера жакчы да. Анан кызыгып көрчүкөнсүз да. Кызыгат болчумун аябай. Анан бул тармакты тандап кеттиңиз. Кайсыл жерде окугансыз, өзүңүз ошол жөнүндө айтсаңыз? Мен академияда окугам, андан кийин ординатураны ошол жакта өткөмүн, андан кийин аспирантура, андан кийин косметология боюнча специализация деген. Негизи тандоо боюнча как раз ошол суроо
Например, сіз өзің косметологыңыздың көршіңіз керек квалификациясын. Тынымсыз өйдөөлөтүп туруш керек, жогорулатып туруш керек. Окуп туруш керек, изденип туруш керек. Себеби косметология аябай бат өнүгүп атат. Например, былтыр болгон илимий ачылуулар азыр, например, уже эски болуп эсептелип калат да. Ошон үчүн постоянно өсүп өнүгүп туруш керек косметолог. Например, хирургияда 100 жыл мурун болгон болсо, азыр косметологияда ошол багытта кетип атат да. Анан еще да бир критерий, жанагы документтерден сырткары, косметолог менен сиздин сулуулукка көз карашыңызда ошол бир калыпта болуш керек, чтобы сиз мисалы келсеңиз, мага мындай керек деп, ал косметолог сизге жок сага болбойт деп айтышы мүмкүн, бирок например, көп косметологдор бар, алар только филлер жасайт. Же косметологдор бар, только бир процедураны жасайт. Ошон үчүн анын сиздин да көз карашыңыз бирдей болуш керек да. Түшүнүктүү. Азыркы учурда бул тармакты тандагандар көппү? Мисалы, жаштар арасында дейли, кызыккандар көппү? Кызыккандар негизи көп. Мен билгеним боюнча, былтыр эле мен академияда ординатурага именно ошол дерматовенерология боюнча где-то 60 кишидей тапшырган болчу экен. Бул только медакадемия. Андан тышкары дагы бир орган бар, андан тышкары дагы бир орган бар, где-то 3 орган бар в сумме. Барган сайын көбөйүп баратат. Сиздерде кандай, мисалы, ошол жогоруда айттык, сертификат алып эле иштеп аткандар дагы бар депчи. Анан окуткандар да көп го, аябай. Сиздерде кандай, окутасыздарбы? Же коркосузбу? Негизи окут деп айтышат, бирок пока баштай элекпиз. Билим берүү сферасында мурун иштегем мен медакадемияда. Буюрса баштайбыз деп ойлоп атам. Негизи лицензия алыш керек ага. Алыш керек, Түшүнүктүү. Мисалы, мындай көпчүлүк элдердин арасында мындай да суроо көп да. Мисалы, эми шаар жергесинде силерде оңоюраак, өзүңөргө кам көргөн деп айтып калышат да. Бизде азыр региондордон көрүп аткандардын да саны аябай көп да. Мисалы, айыл жеринде ошол суук болот, аябай ысык жер болушу мүмкүн дегендей. Анан айымдар дайыма өзүн коргоп туруу үчүн эң эле биринчи эмнени көп колдонуш керек, эмне жасаш керек? Айыл аймагында биринчи колдонгон нерсе бул күндөн коргоочу крем болуш керек. Себеби ачык күндүн нурунун астында көп жүрүшөт, ошон үчүн күндөн коргоочу крем 3 сааттан көп жүрсө, ар бир 3 саатта кайра коюп туруш керек аны. Анан SPF деген фактор болот, ал күндөн коргоочу кремде. Ал 50дөн ылдый болбош керек. Экинчиси бул ошол эле нымдоочу кремдер. Анда хотя бы бир жолу колдонуш керек кечинде. Бетти тазалагандан кийин, тоник койгондон кийин уже колдонуш керек. Эң эле жөнөкөй нерселер ушундан башталат, Ошондон башталат. Бирок мисалы бизде жанагындай конгресстер болот косметологдордун. Анан аябай көп региондон келген косметологдор да көрөм. Менимче издеп көрсө тапса болот болуш керек деп ойлойм. Где-то 20-30 мүнөт. Эме менен, машина менен барганда. Өзүн жакшы карагысы келгендер табат болуш керек, каякта болбосун. Анан мындай да, мындай да түшүнүктөр бар го, мисалы мимикалык бурыштар деп коебуз го, ошолордун азыраак пайда болуш үчүн биз азыраак күлүшүбүз керекпи, азыраак реакция кылышыбыз керекпи, анан керек болсо ушу бетти жууп атканда да катуу ылдый тартып жуубаш керек деген бир кеңештерди айтып калышат го, ошолордон да айтып берсеңиз. Чынында эле жана мимикалык бурыштарды сиз пайда болбош үчүн кээ бирлер ошондой тактиканы колдонот. Азыраак күлүшөт, бирок ал кишиден зависит этет да. Мисалы көп күлгөн киши аны контролировать эте албайт. Ал үчүн ботокс. Мисалы ошол эле жанагы көп жууганда, көп жанагындай жышып эме кылганда
анда уже сиздин тереңиз действительно түшүп баштайт. Гравитационный тост деп коет. Ошон үчүн аккуратно жанагындай нежным движением деп коет, ошондой менен жусаңыз болот бетиңизди, очищать этсеңиз. А уже өзүнүн массажный линиялары бар бетте. Мисалы бул жакка кеткен, а бул жактан бул жакка келген. Уже ушинтип иштесеңиз болот. А көз айланасында мындайынан иштейсиз. Например, көз айланасына крем койсоңуз. Ошондо сизде лимфодренаж да болот. То есть, эгер сизде отечность деп коет, шишип калган учурда ошолор да кетет. Анын интернетте көп техникалары бар. Өзүңүз деле үйрөнүп алсаңыз болот. YouTube'га кирип эле карашса болот, бетти кандай жууш керек? Кандай массаж кылсак болот? Ошо массаждарды, айрыкча массаждарды техникаларын көрсөтөт. Ошол анан кышкы убакытта аябай маанилүү жана бетке скрабтарды колдонобуз го биз. Ошол скрабтардын ичинде жанагындай бөлүкчөлөр болот кээ бирлерде, катуу бөлүкчөлөр. Ошондой скрабтарды колдонбой эле койгон жакшы. Себеби ошол эле үстүңкү катмарын алып бузуп баштайт кайра эле. Анын түлөгөнү андан да көбөйүп баштайт. Ал колдонгон киши ойлойт, мен азыр аларды кетирем деп, бирок ал андан да көп бузулуп баштайт да. Ошон үчүн андан көрө энзимный пилинг пудралар деген бар, жанагы Кореядан келген энзимный пилинг деп коет. Бетке сүрткөндө кирге окшоп түшкөндөр. Ошолорду колдонсо болот. Түшүнүктүү. Эң сонун азыр маегибизди улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Программабызды уланталы көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми биз болсо программабызды улантабыз. Мына ушул кыш мезгилинде бетке кам көрүү дегеле сулуулукка кадам деген сыяктуу теманын үстүндө сөз кылып жатабыз. Бизде дерматолог, косметолог Гүлназ Исламова бар. Гүлназ айым, айтсаңыз, ушул кыш мезгилинде бизге эң пайдалуу процедуралар кайсылар? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Азыркы убакытта бизге көбүнчө келген пациенттер мисалы биоревитализация деген процедураны алат. Ал как раз ошол бетти гиалурон кычкыл деп коет, ошону ичине киргизет инелер менен. То есть мезотерапия сыяктуу. Ал аябай нымдайт бетти. Экинчиси бул пилингтер. Пилингтер, молочный пилинг деген бар, алда аябай жакшы нымдоочу касиеттери бар. Лазер процедуралары же фото процедура деген бар, IPL деген, алар чисто пилингтер, булар уже чисто кышкы процедуралар болуп эсептелет. Как раз азыркы моментте успеть этсе болот. Мартка чейин. Күндүн жана активдүүлүгү азында ошондо жасаса болот. Абдан жана чилде деп коебуз го, аябай суук мезгилде кайсы процедураларды жасайсыздар? Ошол эле процедуралар. Бирок ага да бир совет бар, жанагы көчөгө чыкканда физикалык барьер деп коет. Ошол эле шарфты же болбосо жоолукту мындайынан жаап алыш керек. Же атайын шапкалар болот, снуп деп коет. Ошолорду жапканда сиз бетиңизди да защищать этесиз жанагындай ошол эле шамалдан. Анан эмеси да кетпейт, нымдуулугу кетпейт. Негизи эле ошол эле процедуралар жасалат. Түшүнүктүү. Азыр мен сизди карап отуруп абдан мындай суктанып атам да. Бетиңизде эч кандай мындай буруштарды көргөн жокмун. Түп-түз да. Сонун. Мисалы, буга сиздин айта турган нерсеңиз уход сөзсүз дайыма керекпи? Анан өзүңүз кантип жасап турасыз, кимге ишенип жасатасыз дегендей.
кам көрүү керек, албетте. Ал уже бизде косметологдор айтып коет, где-то 70-80% результат именно сиздин домашний кам көрүүңүздөн көз каранды депчи. Андан кийин калганы уже косметологдон деп. Мисалы мен болсо өзүм ошол иштеген клиникада специалисттерге жасатам процедураларды. Энди уже ошол эле ботекс жана башкаларды колдоносуз. Ооба, колдоном. Себеби өзүң ал тармакта иштесең, өзүң да соответствующий териң болуш керек. Ооба, сени карап анан барат да, өзү жакшынакай экен, анан мен барып көрөйүн деп. Кээ бирлер ушинтип эле айтат. Ооба, мен дагы ошону тандайм да, өзү кандай болду экен деген сыяктуучу. Албетте бул маанилүү болуш керек. Анан көпчүлүктүн көйгөйү дагы акне көйгөйү, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, жана сиздин тажрыйбаңызда эң сиз көргөн таң калыштуу процедура кандай болду эле, жана кандай абалда келди эле, ошолорду дарылап өткөн нерсеңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Акне көйгөйү аябай курч азыр. Мисалы бизге күндө эле 3-4 киши акне менен келет. Көбүнчө жанагындай подростковый акне менен келет. Анан поздний акне деп коет, уже 35-тен өткөндө көбүнчө айымдарда болгон акнелер бар. Алар уже жанагындай гормональный гормондор өзгөргөндөн көз каранды болот. Анан келгенде, конечно, биринчи анализдерди тапшырышат, андан кийин уже ар түрдүү дарыларды ичишет, биздин жана процедураларды жасайт. Жакшы эле результаттарды алышат, бирок главное акне менен болгондо аябай жанагындай сабырдуулук керек. Себеби результат 3-6 айдан кийин болот. Ошон үчүн жана 1 айдан кийин сразу эле таштап койгон ал болбойт бул жерде. Убакыт керек экен да, э? Анан ошол сиз иштеп жаткан мезгилде сиз көрүп аябай таң калган, бетинде ушунчалык көйгөйү бар бир айтып бериңизчи, эмне болгон пациент болду эле? Жана канча убакытта дарылап бүттүңүз эле? Мен бир көргөн пациенткабыз, ал уже улгайган эже болчу. Где-то 80 жашка барып калган эже, бирок ал жанагындай уже эриндеринде уже жанагындай ткандары азайып кеткен болчу да, мындай болчу. Мисалы бул эрин болсо, ал уже мындай как будто жок бул жеричи. Андан кийин аны, конечно, биз лечение кылган эмеспиз, бирок аябай ушул эсимде калыптыр, биз аны онкологияга жибергенбиз. Ал корккондон кайра бизге келген болчу да, биз мага бирдеме кылып бергилечи, мен онкологияга өзү коркуп эткенне кезичи. Ошол случай болгон, бирок бизге келгендер аябай эле примерно бир эле эмеде, же уже көнүп калганыбызга билбейм. Мындай аябай эмеси жок да. Көп деле кадимкидей эле көрүнүш болуп калыш керек, э? Түшүнүктүү. Азыр менин дагы бул негизги суроолорумдун бири болуш керек. Кош бойлуу айымдар, эмизип аткан айымдар үчүн кандай процедураларды сунуштайсыз? Анан бул учурда ошо баягы бирде турсаң бетиң куп-кургак, бирде карасаң башкача, кыскасы гормондор бул учурда ойноп турган мезгил эмеспи? Анан эмнелерди сунуштайт элеңиз? Кош бойлуу аялдарга мындай өзүнчө подход жасаш керек. Конечно, бул уже бир киши эмес, 2 киши болуп эсептелет. Ошон үчүн бизде косметологияда мисалы инъекциялар, любой инъекциялар болбойт. Кош бойлуу учурунда, э? Ооба. Анан кээ бир түр пилингтер да болбойт. Мисалы ретиновый пилингтер бар, глубокий пилингтер, срединный дегендер бар. Только жанагындай поверхностный пилинг деп коет, үстүңкү катмарына эле кирген. Ошолорду жасаса болот. Уходовый процедуралар болот, и то анын бир түрү эле болот. Мисалы биз жакта себеби көп аппараттар менен да колдонсо болбойт. Ошон үчүн ал, конечно, триместрден да зависит этет. Мисалы первый триместр эң опасный считается. Андан кийин уже более-менее уход подбирать этсе болот.
Бирок жанагы кургак болгондо жана теринин өзгөрүүлөрү сиз ичиңизден да регулировать этсеңиз болот. Мисалы, ошол эле мультивитаминдик комплекстерди ичсеңиз, ал өзгөрүүлөр анчалык көп болбойт. Ошон үчүн постоянно ичиш керек, унутпаш керек. Ошол эле кремдерди колдонуш керек. Анан кош бойлуу болгондо башка проблема бар, жанагындай растяжки деп коет. Растяжкиге атайын кремдер болот. Өзүнүн кремдери, ичинде кокосовый маслолор бар, миндальный маслолор бар. Ошол теринин көп мындай чоюлганда жандай жарылып кетпеш үчүн жардам берет да. Эластичный кылып коет терини. Ошон үчүн ушундай добавка менен желательно составында болуш керек. Кремдер. Түшүнүктүү. Азыр айтып бергизчи, өзүңүз жөнүндө, кайсыл жердин кызы болосуз, үй бүлөңүз жөнүндө, балдарыңыз жөнүндө? Мен негизи түбүбүз Оштон болот, Талайдан. Анан на данный момент замужем. Один ребенок есть. Там кош бойлуулук опыт уже можно применить. Анан кийин түшүнөсүң да кандай положениеде болгон кишинин. Ошол Бир кызыңыз бар, Ооба, бир кызым бар. Негизи азыр иштеген коллектив биздики мындай түрдүү, ар түрдүү мультинациональный деп коет, ошондой коллектив. Ар улуттан, Ар улуттан турат, состоит. Ошол негизи эле ошол профессиянын сүйгөн профессия болуп эсептелет, ошон үчүн постоянно пытаемся работать и как-то повышать, да. Жакшы. Өзүңүздүн ата-энеңиз тараптанбы же туугандар тараптан ушул тармакка жакындар барбы? Доктурлар дегендей. Ооба, негизи мен апам медик, физиотерапевт. Ошон үчүн да, может быть, медицинаны тандагам мен. Бирок билбейм, кээ бирлер кичинекейинде тандаса кийин передумать этет. Мен ошол ойдон эле кетириптирмин. Видимо, судьба деп коет го, ошондой окшойт. Жакшы. Кызыңыз канчада азыр? Кызым азыр 3 жашка чейин. 3 жашта калды почти. Кызыңызга мисалы башкаларга салыштырмалуу өзүңө башкача кам көрөсүң болуш керек да. Анан кичинесинен кам көрүп, үйрөтүп баштоо керек го деп ойлойм да. Сиз азыр 3 жаш кичирээк экен, эч кандай деле бетине крем коюп, андай нерселер болбойбу же жана балдарга арналган кремдерди койгон туура элеби? Чын айтсам, мен по мере надобности деп коет, керек болсо, эгер ошол эле жанагындай пеленочный дерматит деп коет, ошондойдо койгон убактым болбосо, анда колдонбойм башка случайларда. Бирок жанагындай ата-энесин көргөндө да көп нерсеге үйрөнөт экен бала. Кээде кремдерди колдонуп калсам, ал да келип өзүнө алып калат, жана могу жерине коюп, өзүнө сүйкөтүп, мага сүйкөп, ошондой болуп. Баары бир үйрөнөт экен. Эң сонун эмне дейбиз, эфирибиз дагы аяк жагына келип калды. Сиз менен абдан пайдалуу көрүүчүлөргө бир эфир болду деп ишенем. Мен үчүн да сонун кеңештер болду дегенде сизге чоң рахмат. Элдин сулуулугун, ден соолугун ойлоп иштеп жүрөсүздөр дегендей, дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз сизге. Бул болсо бизден белек болсун, пиаладан барып чай ичип коюңуздар, Негизи чайды көп ичиш керекпи, ичпеш керекпи? Азыр мен как раз нутрициология курстарын өтүп аткам. Чай болот экен, но определенных количество. Анан өзүнүн да жакшы жерлери бар. Как антиоксидант жакшы, мисалы бодрящий свойстволору бар, кофеин бар үчүн. Ошон үчүн чегим менен, Ооба, чегим менен. Эң сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде дерматолог, косметолог Гүлназ Исламова болду. Алып баруучу мен Айпир Адамкулова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.